облусунда, Ош шаарында жасалып аткан жакшы жумуштар, ийгиликтер боюнча дагы бир бөлүшүп кетейин. Себеби дегенде ушул маселелердин баардыгы биздин урматтуу президентибиздин көзөмөлүндө турат. Бизде деструктивный моменттер дагы көп, ачык айтыш керек. Айрыкча Ошто, Кара Суу район тегерегинде Ошко эч нерсе карабайт, Ошту каралбай калды, Ошту жок кылып койду, Ошту төбөлөп салышты деп ушинтип айта беришет. Андай эмес. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде эң көп чыгымдар, эң көп мамлекеттик аткаруулар Ош облусунда болуп атат. Муну эске тутуп аламыздар. Мына Ош облусунун жетекчилери арасында эң көп чыгымдар Ош облусунда болуп атат. Бул чыгым эмес, бул эми инфраструктуранын жаңыланышы, жасалып атышы. Мына мен айтып коеюн, жолдор боюнча да айтып коеюн. Билесиздер, Өзгөнүн Каракулжа жолу 34 километр. 4 полосалуу болуп, сонун болуп жасалып атат. Ал жерден жанагы мөөнөтү коюлган 31-августка чейин бүтүш керек. Элди кыйнап, жанагы жолдорду бузуп коюп, таштап коюп, 2 жыл жүрбөстөн жок. 6 айдын ичинде бүтө турган болду. Так, азыр жумуш башталып иштеп атышат. Уже мен кечээ барып өзүмдө өз көзүм менен көрүп келдим. Подрядчиктер айтты, алар менен жолуктум. Коюлган талаптардын негизинде августтун аягына чейин бүтөбүз деп атышат. Эң негизи сапат. Сапатын жергиликтүү бийлик органдары кошулуп, текшерип карап тургула. Бул жерде Өзгөн район акими болуш керек, Каракулжа район акими болуш керек. Макулбу? Ошону карап туруңуздар өзүңүз. Ар дайым келип мен өзүм келип карап кете бербейм деп, туурабы? Туура эмес болбосо айтыңыздар. Силерден алайын. Силерге самый эң башкысы сапаттуу жол өз убагында болуш керек. Ошол эле отуруңуздар. Ошол эле маселе мына Ноокат районунун азыр Көкжардын тегерегинде бүтүп атабыз. Туурабы? 28 километр жер. Мына Өзгөнгө 2 миллиард акча бөлүнгөн. Өзгөн Каракулжага. Бул жака да 2 миллиард акча бөлүнгөн. Бирок бул жакта 28 километр экен, аны 1,7 миллиард бүтүп атабыз. Ашып калган 300 миллионун Каракулжага таштап атабыз кайда. То есть мен подробно түшүндүргөн себеби ушуну билишиңиздер керек силер. Макулбу? Азыр эми буюрса мына Оштон Өзгөндүн баягы круговой деп коюп, Оштон чыга бериш керек жакалактан. Өзгөн Ноокат круговой деп коет го. Ошол жерден баштап жаңы жолго чейин 7,5 километр экен, эртең менен көрүп келдим, ал дагы бүтүп атат буюрса. Ушул эки жол бүтүп калса, Ош, Ноокат, Баткен, Разаков жолдору 100%. Август айына, быйылкы август айына ушул жолдорду мына бүтүрөбүз деп канча жылдан бери жүрөбүз, туурабы? Бүтпөй атат. Ошондуктан мына быйыл август айына баары бүтөт. Ошол контролдо турат. Бул жерге дагы мына 1,7 миллиард бөлүндү акча. Эми объектилерди отурабыз. Объектилерди көрүп атасыздар. Көптөгөн объектилер салынып атат, инфраструктура оңдолуп атат райондордо. Мына Өзгөн районунун азыр стадиону бүтүп атат. Кара Суу районунун стадиону бүтүп атат. Чоң объектилерди айтып койбойм. Андан башка мектеп, садик, ички жолдор боюнча айтып отурса жумуш. Анын баардыгын райондун жетекчилери контролдошуңар керек. Мен ушу президентибиз райондун бир акими кылып койбойт да. Мен да көрсөтөт катып иштейчисиздерге. Район акими деген эртең менен кечке жүрө бербейсиңер көчөдө. Колуңарда список бар, туурабы? Район территориясында эмне иш жасалып атат? Ошолорду текшерип, ошолорду карап, жасалып аткан жасатып жүрө бербейт көчөдө ошо. Иштей берет. Мурдагыдай чиновник болуп чалкалап, өзүңөрдүн акимдигиңерге же болбосо чоң тууңарга мактанбастан кылган ишиңер менен мактанышкан. Кылган иши менен мактаныш керек. Мына Токторбаев жөнүндө айтып атабыз. Бул бир күн спортивке жеңилде жүрө берет, жинсы жеңилде жүрө берет, камуфляж менен жүрө берет, жылан башта жүрө берет, баягы шляпасында кийип жүрө берет. Но зато результат болот, туурабы? Сразу главный результат работы. Бүгүн жакшы кичи галстук. Так, салынуучу жолдор боюнча мен бир көз айтып коеюн, ошол боюнча президент ушул тапшырманы берди, коллективди, то есть активди чогултуп ушундагы айтып
объект етіп қой деді. Негізгі мәселе азыр мына Ноқат районында бүгін барып келдім мен. Қарабой жайлаусы бойынша. Қарабой жайлаусы бұл біздің ушул региондағы ең бір туристерді көп тартуучу, ең доходты көп алып келүүчү регион екен да, жайлау екен да. Бұған да шарт түзушіміз керек да, ошол шарттарды түзгөнден кейін колдонушубуз керек. Өзүбүздүн эле ошо түштүк жергесинде де мына 2-3 миллиондон ашык элибиз бар. Ферғана өрөөнү коңшу Өзбекстан туугандарыбыз алар чыгып демалып атышат. Ошолорго шарт түзүп беришибиз керек. Ошондуктан биз чечим кабыл алдык Карабой жайлоосуна кетүүчү жолду толук бойдон асфальт кылуу боюнча. Мен мына бүгүн көрүп келдим. Бүгүн эле жумуш барып текшеришет дагы проектлерди түзүп даярдай башташат. Карабой барып эки жака акча бөлүп кетет турбайбы? Бири дагы түз кетет экен, бири сол жакка кетет. Экөөнү тең ошо асфальтташ керек. Анан кийин шарттар түзүш керек. Ал жерге жанагы эле канализация тартыш керек. Так цивилизованный деп сону. Ошол жердеги баардык хос субъекттердин отчёттуктарын алыш керек. Так, анан акырын ошол жерге келген машиналерде, келген адамдардан акчасын топтоп, мен ойлойм, мындай эсептеп чыкса, экономикалык жагынан эсептеп чыкса, бир 2 жыл ашып 3 жылда эле кетирген акчабызды кайра топтоп алабыз. Зато эми канчалык чоң жакшы шарттар түзүлөбүз. Туурабы? Ошонун үстүнө иштейбиз. Иштейбиз ошонун үстүнө. Бул ушу Карабой жайлоосу кимге карайт? Министерство природных ресурсов карайт деп атат. Минприрода бар. Барбы Минприрода бул жерде представитель же жок? Жок, да? Так. Кырсалиев. Сиз ушу бул өтө маанилүү маселе да. Бул өтө маанилүү маселе. Баягы биз завод салабыз, фабрика салабыз деп кыйналып жүрмөстөн, ушул туристтик жагын өнүктүрсөк дагы өтө чоң каражат тапсак болот экен да. Ошол жагына өзүбүз да келишибиз, макулбу? Жардам бериңиз, аким менен кошо, губернатор менен кошо жерине чыккыла, сунуштарга даярдагыла, мамлекет тарабынан президентибиз айткандай керектүү акча каражатты бөлүп берейли. Эмдиги жылы срок боюнча, эмдиги жылы май айына биз асфальт бүтүшүбүз керек. Кийинки жылкы туристтер ошол жерге зуулдап асфальтына барып келет болушат. Бүт инфраструктураны бүтүшүбүз керек. Азыр баштап алып дагы 2 жыл, 3 жыл элең салган болбостон, сразу баштап бүтүшүбүз керек. Макулбу? Акча каражаты бар, мүмкүнчүлүк бар. Сам мына ушу 5 миллион власти сорганизуйтесь работу. Макулбу? Мен азыр эми силерге тапшырма берип кеттим, бир айдан 2 айдан бир келсе өзүм дагы чыгып көрөм. Кандай жумуштар болот. Эмдиги жылы май айы. Макулбу? Баягы жумуштар бар жасасаңар, ошо майдан апрелден баштап асфальт иштерин кылсаңар, бүтүп каласыңар. Бирок азыртадан баштап канализация иштерин баштаган. Жакшы очистный сооружение куруш керек азыр. Макулбу, сонун очистный сооружение куруш керек. Очистный сооружение кантип куруштун мисалы мына мэрдер токтор 2 жыл курулат, да? 2 жыл курулат. Bizde уже проектлери бар, башкасы бар, ошону апарып отургузуп эле ушул прокол. Анан узундук болуп калыш, объему, көлөмү гана өзгөрүшү мүмкүн да. Атак технологиясы өзгөрбөйт дагы. Макулбу? Ошону алалы да курулат. Керек болуп чыгымдарды даярдап коюп, предложениеңизди даярдаңыз, губернатор аркылуу бизге предложение бериңиздер, макулбу? Биз президентибизге беребиз, президент өзүнүн стат фондунан турукташтыруу фонду бар. Стат фонду ошондо акчасын бөлүп. Макулбу? Президенттин берген тапшырмасы. Тез арада битирүү. Ушу Карабойду биз укмуш сонун туристтик бир эме кылышыбыз керек болот, зона кылышыбыз керек болот. Туристтик зона кылышыбыз керек. Азырда биз жакшы чыкса алабыз. Азыр мен департамент менен сүйлөшүп көрөйүнчү, жанагы Министерство природных ресурсов сүйлөшүп. Мүмкүн департаментте билбейм, местный орган менен сүйлөшүүнү алып беребизби, же болбосо ÖKM составына кошуп койбойбу? Ну, карайбыз, макулбу? Отуруңуздар. Бул бир маселе. Экинчи маселе, муну дагы президентибиз тапшырма берди. Мынау Ош Карасу жолун билесиздер, Ош Карасу жолу. Карасунун акими. Оштон чыккан жолду, Наримандан чыккан
Карасуу шаарына чейин жолду толук бойдон жаңыдан куруп чыгабыз. Сонун макулбу? Ошонун азыр проектировщиктер келип иштеп атат. Тез арада чечилгенде эндиги жылы ушул айларда, июнь айларында бүтүп калыш керек. Макулбу? Бүт агресив вопростор, жерлерди бөлүп берүү маселелери, баягы трансформация маселелери, же болбосо анча-мынча баягы снос маселелери бүт чечип берилген. Карап отурбагыла. Макулбу? Шаар оперативный ушу иштеп чечип берилген. Ошол Карасуу жолундагы өзү бүтүрөбүз. 50 жылга чейин. Мындай бүтүрөбүз. Каракойду бүтүрөбүз 50 жылга чейин. Ошол ушу эки чок проектини бүтүрөбүз. Анан дагы башка жолдор болсо, башкалар болсо анда бүтүрө беребиз. Каражатыбыз жетишет, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эң башкысы ушул каражаттарды талаптуу кетип бериш керек. Бөлүп берип турган акчаларды. Эме мисалы, тууарбы? Этапта карагыла. Мен азыр силерге ылдыйды айтып берем, коррупция боюнча. Биз ошол мамлекеттен бөлүп берген акчаларды кароосуз калтырып коюп, кайсы бир адамдарга ишенип коюп, анан адамдар туура эмес пайдаланып, эффективдүүлүгү жоголуп, акча да жок, иш да жок болуп кетип калбасын. Жарайт. Этап менен карап тургула, текшерип, макулбу? Ошол карапынча мына өзгөн жолу 2 миллиард 300 миллион бөлүндү. Ошол кандай пайдаланып атат? Жол кандай курулуп атат? Сапаты кандай болуп атат? Ошол кошулуп керек болсо, кошулуп эсептеш керек. Жарайт. Жолчулар менен жергиликтүү бийлик органдары чоң. Макулбу? Таштап койбогула. Эртең 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан кийин кайра всплывать чыгып жүрөбүз. Жарайт. Ошол маселелерди ноокат жолунда да ноокат натими түшүндүңүзбү? Ошо жаштап карап отуруңуз.